Алмаштык менен алмаштык. Күзүндө чечкенбиз муну. Пресс учурунда. Механизаторлукта аркалаганына чейрек кылым болгон Мирбек Таштанов үчүн ар бир жаздын келиши чоң майрам. Ал эми бул жолу анын кубанычы эки эсе. Анткени Миң Булак айылынын паркы алда канча кубаттуу жаңы техникалар менен толукталды. Кар кетип эле жер жылса эле жер айдоонун баштайлап деп турабыз. Техникалар бүт эле даяр. Күзүндө да бир сыйра бүт даярдап келип токтотуп койгонбуз. Андан азырда бир ремонт жүргүзүп атабыз. Расмий маалыматтарга таянсак, быйыл Теңир Тоо аймагындагы 38.865 гектар жерди айдап себүүгө 1908 трактор, 832 сокко жана 1523 тырмоо пайдаланылмакчы. Учурда алардын тең жарымы даярдык сабына коюлду. Жергиликтүү адистердин пикиринде алдыдагы өнөктүктүн шыдыр кетерине толук ишеним бар. Мындай оптимисттик маанайга көпчүлүк айылдарда бардык техникалардын бир жерге топтолуп, эмгектенүүнүн натыйжалуу кооперативдик ыкмасы тандалганы себеп болду. Ал эми чет өлкөлүк инвесторлордун ийри каржылык колдоосу өз максаты менен жумуш алган Миң Булак айылында тек сервис уюштурууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эки компания менен бүгүнкү күнү иштеп атабыз. Акчалай келишим түзгөнбүз. Ошолордун берген акчасына биз ушу техника алууну пландаштырганбыз. Бүгүнкү күнү ошол техниканы алып, дагы алуунун астында туруп атабыз. Ошондой эле быйыл үрөөн менен камсыз кылуу иши дагы дурус. Эгер 20-25 күндөн кийин башталчу айдап себүүгө жалпысынан 6149 тонна үрөөн керектеле турган болсо, анын 4819 тоннасы кампаларда турат. Кырдаалдын мындай жагымдуу болушуна Теңир Тоолук 19 үрөөнчүлүк чарбанын толук кандуу иштей баштаганы шарт түздү. Алардын бири Куланак айылында жайгашып, коңшулаш айылдардын дагы муктаждыктарын канааттандырып жатат. Бүгүнкү күндө азыр буудайдын жалпы буудайдын салмагы 72 тонна, анын ичинен 35 тонна азыктык буудай бар, 37 тонна 500 килограмм үрөндүк буудайыбыз бар. Ал эми кыштын каары сезилген Нарын облусундагылар бул жылга өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн айдап себүүдөн алыстап турат. Анткени аларды эң оболу акыркы кездеги кескин өзгөрүп, туруксуз мүнөзгө өтө баштаган аба ырайы чочулатууда. Нуркызы Абдрахманова, Бөлөкбай Шеринбеков, Чолпонбек Аббасов, Коомдук 1 канал, Нарын облусу.